жылдан бери курулуп жаткан балыкчы Бөкөнбаев Барскон унаа жолу быйыл 90% бүткөрүлөт деп билдирди Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министри Абдысаттар Сыргабаев Ысык-Көлгө келген иш сапарында. Натыйжада иштин ыргагы ыкчамдап, сапаты да жакшыртылат. Ошондой эле Барскон Каракол жолунун курулушу да ушул жылы башталаары белгилүү болду. Балыкчы Барскон Каракол жолу бул 3 жылдан бери көйгөй болуп келатат. Ошол жолду быйыл 90%га чейин бүтүрүп элге пайдаланууга беребиз. Ошондой эле жыйында 2024 жылдын декабрь айында өткөн 3-чү элдик курултайда көтөрүлгөн маселелер боюнча иштер каралып, ар бирине токтолушту. Эске салсак, курултайда жолдорду реконструкциялоо жана оңдоо боюнча 20 маселе көтөрүлгөн. Анын ичинде Ак-Шыйрак сырт аймагындагы көпүрөлөрдү куруу, жергиликтүү жана республикалык маанидеги жолдорду асфальттоо маселелери бар. Көтөргөнбүз жанагы азыр лыжный база Кудай буйрса башталып атпайбы, ошол себептен Каракол жыргалаң, Каракол эңилчек, 4 тилкелүү кылып берсеңиздер деп. Анан кийин сиздерден жооп болуп атат, Кудай буйрса болот депчи. Андан сырткары ошол Каракол эңилчек жолунда 78 километрде бул сиздерге өтө тиешелүү болуп калат экен, бирок бизге мегакомго да президенттик аппаратка өткөздүк жанагы эме боюнча. Бир мындай связь жок да. 78 километр эч кандай связь жок да. Мисалы, например, машиналар бузулуп калса, 11-нчи анан ошол 11 биз азыр как раз сиз жана айтканда маселе көтөрүп атпайбызбы? 11-нчи девонунда техникаларын ушу жаңылатып берсеңиз жакшы болот эле. Мына Тариел Камалбекович болуп мен убагында айлык болуп иштегенбиз. Бул киши менен эски тракторлор менен бул жолдун азабын көп эле көрдүк окшойт, жыргалаң жолдорун. Ошол себептен şu техникаларды жаңылатып бергиле деп сиздерден суранып кат жазганбыз. Андан сырткары бардык ошол курултайда көтөрүлгөн жергиликтүү бийликтер берген сунуштардын баардыгын карап, жалпысы ошо 200 километрге жакын жолду биз асфальттап пайдаланууга беребиз. Негизи андан сырткары ремонт иштерин баягы ямышный деп коебуз, ошол жумуштарын баягындай ШПО деп коебуз, ошол жумуштардын баардыгын аткарабыз. Жалпы 300 километрден жол ашык ремонт жасалып. Анын ичинде кандай болуп атат ошондо? Акча каражаттарынын баардыгы чечилген. Акча каражаттары бар бүгүнкү күндө. Өзүңүздөр билесиздер. Биздин Садыр Нуркожоевич, урматтуу президентибиз жол куруу боюнча жакшы көңүл бөлүп, каражаттарды бөлүп берип атат. Жыйынга облус боюнча курултайга катышкан делегаттар катышты. 2024 жылдын декабрь айында өткөн 3-чү элдик курултайга Ысык-Көл облусунан 51 делегат катышкан. Жазгүл Сатаева, Асылбек Касенов, Ысык-Көл жаңылыктары, Каракол шаарынан.